Алыкул Валиев бул кичинекей устаканада темирди отко кактап, жумшартып, мизин чыгарып бычак жасайт. Кадимки эле темир, текстиль сыяктуу буюмдардан түрдүү бычактар жасалат. Бул кесип Алыкул Валиевке атасынан калган. Ашындагы жылма ташка кайрайсың. Өзүнүн кайрак деген немеси болот. Буну аделе чакташ кереги жок. Бир марта шу деме кылдыңды, буну көп жылдан, мисалы бир битта бычакты 30 жыл, 40 жыл иштесең боло берет турган бычак болот. Шыбыран айылында жападан жалгыз темир уста элеттиктерди бычак жасап камсыз кылат. Бычактын сабын эчки топу сыяктуу жандыктардын мүйүзүнөн жасайт. Ал үчүн мүйүздү атайын калыпка келтирүү керектигин айтат. Тоодун арасында жайлашкан айыл, ошондо бир гана устабыз бар. Бычак жасайт, бул трактор айдайт, жер айдоо эмелерди баардыгын колундан келет. Элдин эмесин тейле берет да бул киши. Элге жардам тиет, жакшы немелерди жасап берет. Темир техникалар бузулса ошолорду оңдоп берет. Элдин эмесин кызматын кылып жүргөн уста да бул. Бычагыны эме кылып, Россияга эме кылып, белектерге алып кеткен жерлери бар. Биздин ушул тоо борундагы Шыбыран айылында Валиев Алыкул темир уста болуп, элдин кызматын аткарып жүрөт. Бул жерде элдердин бычактарын, ар түрдүү курал жарактарын курчту берет, аларга жасап берет. Шыбыран айылында жалгыз бир гана ушул устакана бар дагы бардык элдерге өзү жетишет. Борбордон алыс жакта жайгашкан Шыбыран айылындагы устаканада бир эле бычак гана жасалып калбастан трактордун тетиктери да жасалат. Ал эми жергиликтүүлөр темирге жан киргизген дал ушул уста менен сыймыктанаарын жашырышкан жок. Айжамал Мурзадолат кызы, Кадамжай району.